Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, мына Аллах Таала дагы бир насип кылып, Аллах буйруп, дагы бир жума намазында жүз көрүшүп отурабыз. Аллах Таала мына ушул жума намазына басып келген ар бир кадамдарыңыздарга көптөгөн жакшылыктарды, бийик даражаларды жазган болсун. Жана биздин билип билбей жасап койгон күнөө иштерибизди Аллах Таала өзү кечирсин. Аллах Таала сиздерге райым кылсын, дүйнө жана акыретте бактылуу болгон пенделердин катарына кошкон болсун. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masail. Аллах Таала сиздерге райым кылсын. Ошол ислам шариятына болгон илимиңиздерди Аллах Таала көбөйтсүн. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде буйрган экен: "Кала рабби зидни илми." Ошол илимди көбөйтүрүүсүн сурап, дуа кылуусун Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга үйрөткөн экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мал мүлктү же бир дүйнөлүк бир нерсени же дүйнөнүн бир матасын көбөйүүсүн каалап дуа кылган жок. Аллах Таала Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга ошол илимди көбөйтүрүүсүн дуа кылып суроосун мына Кур'ан-ы Каримде мына ол төмөнкү аятка көрө үйрөткөн экен. Кала рабби зидни илми. О Раббим, менин илимимди көбөйтүргүн деп. Мына ошондуктан шарият илимибизди, мына ошол динибизге болгон илимибизди көбөйтүрүүсүн Аллах Тааладан сурап, кала рабби зидни илма, о Раббим, илимимди көбөйтүргүн деп дуа кылып туруубуз керек экен. Мына ошондуктан Кур'ан-ы Каримде биз бала чаканы көбөйтүрүүгө же мал мүлктү көбөйтүрүүгө буйрулбадык, бирок илимди көбөйтүрүүгө дуа кылып, ошол Аллах Тааладан суроону буйрулдук. Мына ошондуктан Кур'ан-ы Каримде "Валлазина утул илма даражат", мына ул илим берилген илимдүүлөрдө Аллах Таала даражасын көтөрүп койду дейт. Мына ошондуктан биз мына ошол 4 маселени окуп үйрөнүүбүз керек. Мына ушул нерсеге дайыма көңүл буруубуз керек. Анткени бул 4 маселе, азыр айтылуучу 4 маселе, Аллах Таала сиздерге райым кылсын, дүйнө жана акыретте бактылуу болгон пенделердин катарына кошкон болсун. Биздин дүйнө жана акыретте бактылуу болуубуздун эң негизги себеби. Биринчиси ал-ула ал-илм ва хува ма'рифатуллах ва ма'рифату набийи саллаллаху алейхи вассалам ва ма'рифату динил ислами бил адилла. Биринчиси илим. Биз бар нерсени жасоодон алдын, бир нерсени аткаруудан алдын шариаттык маселелерде, шариаттык иштерде, ибадаттарда эң биринчи кезекте биз илим алуубуз керек. Ошол шарият көрсөткөн эң негизги маселелерди, эң негизги парз ибадаттарга байланыштуу болгон маселелерди окуп үйрөнүүбүз керек. Биринчиси илим. Албетте дүйнөлүк иштерде дагы бир нерсени үйрөнбөй туруп, бир нерсени билбей туруп жасап кетүү мүмкүн эмес. Калай берсе ошол медицина илими болсун, же башка бир дүйнөлүк иштерге байланыштуу бир илим болсун, ошону сиз теориялык жактан окуп үйрөнөсүз. Андан кийин ошого ошону аткарууга киришесиз. Ошондой эле шарият илимин дагы биринчи шариаттагы бир ибадатты же бир парз ибадатты же шариаттагы амалдарды жасоодон алдын шариятка байланыштуу эң биринчи кезекте биз илим алуубуз керек. Билип үйрөнүүбүз керек. Эми илимди биз эң негизгиси ал-ма'рифатуллах, ал-илм ва хува ма'рифатуллах. Ушу Аллах Тааланы таанып билүүдөн башташыбыз керек. Мындайча айтканда акыйда илиминен баштообуз керек. Жашоодо эң биринчи үйрөнө турган нерсебиз бул акыйда, мындайча айтканда Аллах Тааланы таануу илими. Жашоодо эң биринчи кезекте Аллахты таанып билбесек, бул албетте ибадаттарыбыз бекер болуп калат. Жакшы иштерибиз бекер болуп калат. Анткени бардык жакшы иштердин негизи, бардык амалдардын негизи мына ушул акыйдага келип, мына ушул Аллахты таанып билүүгө келген, Аллах Тааланы таанып билүүгө болгон ишенимге негизделет. Эми биз Аллах Тааланы Кур'ан сүннөттөн таанып билебиз. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримди ачып карасаңыз, Аллахтын сөзү Кур'ан-ы Карим Аллах Таала өзүн тааныштырган.
Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде өзүнүн ким экендигин бизге баяндап берген. Жана ошондой эле айлана чөйрөгө карасаңыз дагы ар бир жаратылган нерсе, ар бир махлук, ар бир жаралган нерсе Аллахтын бир экендигин далилдеп турат. Мына ошондуктан биз Аллах Тааланы таанып билсек, таухид илимини аябай жакшы өзүбүздө өздөштүргөн болобуз. Эгерде таухид илими бизде жакшы өздөштүрүлгөн болсо, таухид илимини жакшы билген болсок, биздин ибадаттарыбыз пайда болот. Бизге пайда алып келет. Жана ошондой эле биздин ибадаттарда ошол ширк аралашып калуусунан сактанган болобуз. Мына ошондуктан эң биринчи кезекте Аллахты таанып билүүбүз керек. Эми Аллахты таанып билүүдө эми айтып өттүк, мына Кур'ан сүннөткө негизделген абалда Кур'ан аяттарына, хадистерге, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерин окуу менен Аллах Тааланы шариятка ылайык туура таанып билет экенбиз. Жана айлана чөйрөгө карасак деле ар бир жаралган нерсе, калай берсе инсан өзүнө караса деле бутунун астынан башына чейин ар бир жаралган мүчөсү, ошол дене мүчөлөрү инсандын көрүнүшү Аллахтын жалгыз экендигинин белгиси. Аллахтын бир экендигинин белгиси. Мына ошондуктан жашоодо эң биринчи Аллах Тааланы таанып билүүбүз керек экен. Бул марифатулла. Эми жашоодо көп нерсеге жетиштиңиз, дүйнөнүн зыйнаттарын көрдүңүз. Мындайча айтканда инсан жашоодо көп нерсени көрсө, көп нерселерге жетишсе, бирок мына Аллахты таанып билүү деген мына ушул неыматтан кур жалап калган болсо, ошол инсан бактысыз болот. Аллахты таанып билбегендиги үчүн. İnsandın жашоосу эгер Аллах Тааланы таанып билген болсо, анын жашоосу адамча өтөт. Намысча өтөт. Мындайча айтканда, өз ар намысын билип, Аллах Тааладан коркуп, Аллахка таква болуп, өз жашоосун Аллахка разы болгон абалда, сабыр кылган абалда, канаат кылган абалда шарият амалдарын амал кылып өткөргөн болот. Аллах Тааланын таанып билбеген инсан Аллах Тааладан коркпой калат. Жана ошондой эле өз жашоосун адал арамдын айырмасына барбай өткөрөт. Бул албетте мунун натыйжасы жакшылык эмес. Мына ошондуктан эң биринчи биз Аллах Тааланы таанып билүүбүз керек экен. Мына ошондуктан кыямат күнү дагы эң биринчи сурак бул Аллах Тааланы таанып билүүдөн болот. Мындайча айтканда акыйда илиминен болот. Мындайча айтканда кыямат күнү эң биринчи сурак бул таухидден болот. Эң биринчи сурак кыямат күнү Аллах Тааланы таанып билүүдөн болот. Жана ошондой эле кабырга киргенибизден кийин дагы эң биринчи сурак, периштенин эң биринчи кое турган сурагы Аллах Тааланы таанып билүүдөн болот. Аллах Таала тууралуу сурайт. Барра ибн Азиб радияллаху анхудан риваят кылынган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: ошол бир пенде кабырга киргенден кийин аны көмүп, артка басып жакындары кеткенден кийин эки периште түшүп келип, ошол өлгөн адамды отургузуп, "Мен Раббук" деген суроону коет. Суроону берет. Биринчи Аллах Таала тууралуу сурайт. "Мен Раббук" деп Аллах Таала тууралуу сурайт. Сени жараткан зат ким? Сени жоктон бар кылган зат ким? Сага рызкы берген зат ким? Сени ысык сууктан коргогон зат ким? Сага чексиз неиматтарды берген зат ким? Сен эми кимге сыйынып келдиң? Аллахка сыйынып келдиңби? Деп мына ушундай Аллах Таала тууралуу сурайт. Кабырдагы эң биринчи сурак бул Аллах Таала тууралуу болот. Экинчи сурагы мадинук, ошол дин тууралуу болот. Дин тууралуу сурайт. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва ман ябтагы гайрал ислами динан фала юқбала минху ва хува фил ахирати минал хасирин." Ким исламдан башка динди ээрчисе, ошол динде ибадат кылса исламдан башка, анын ибадаттары кабыл кылынбайт. Жана исламдан башка динди ээрчип жашагандыгы үчүн кыямат күнү зыян көрүүчүлөрдөн болуп калат дейт. Мына ошондуктан ошол периштенин экинчи сурагы мадинук, дин тууралуу сурайт. Үчүнчү сурагы мен набиюк, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам тууралуу сурайт. Мына ошондуктан пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуубуз керек. Бул кишинин жашоосу, бул кишинин өмүр таржымалы, бул ислам дининин толук максаты, мындайча айтканда маңызы болуп саналат. Мына ошондуктан ислам динини жакшы түшүнүп жетпейт инсан эгер пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалын, өмүр баянын окубай турган болсо. Мына ошондуктан периште ошол кабырга түшүп келип, ошол өлгөн адамдан үч нерсе тууралуу сурап атат. Биринчиси Аллах Таала тууралуу, экинчиси пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам тууралуу, жана үчүнчүсү ислам дини тууралуу сурап жатат. Мына ошондуктан инсан ушул үч нерсенин даярдыгын көрүп баруубуз керек. Инсан үч нерсенин даярдыгын көрүүбүз керек. Эртеби, кечпи, мына ушул нерсе инсандан суралат.
insandan аялынан суралат, баласынан суралат, жақындарынан суралат, досторынан суралат. Мына ошондуктан бардык инсан баласынан мына ушул 3 нерсе ар бир инсан кабырга кирген убакытта ушул 3 суроону берет экен. Мына ошондуктан эгер ушул 3 суроону эгер жакшы өздөштүрүп, илимин алып, таанып, билип, амал кылып, иншалла кабырга кире турган болсок, иншалла ушул жашоодо бизге паспорт сыяктуу болот ушул 3 маселе. Мына ошондуктан мына ушул 3 маселени жакшы таанып билип кирсек, иншаллаху таала биринчи акыреттин сурагынан жакшы өтүп алган болобуз. Эми бул 3 маселе. Илим деген мына ушул 3 маселеден башталат. Бул шарият илими. Эми инсан дүйнөлүк илим тууралуу кыямат күнү суралбайт. Эмне үчүн медицинаны үйрөнбөдүң, эмне үчүн тиш доктурлукту үйрөнбөдүң деген сурак болбойт кыямат күнү. Ал эми эмне үчүн Аллахты таанып билбедиң, эмне үчүн пайгамбарды таанып билбедиң, эмне үчүн могул нерселерди жакшы окуп үйрөнбөдүң адал арам маселесинде деген сурак бул кыямат күнү болот. Дини маселелердин сурагы кыямат күнү болот. А дүйнөлүк илимдин сурагы кыямат күнү болбойт. Бирок бир инсан кайсы бир дүйнөлүк илимди мусулмандарга бир пайда келтирейин, исламга бир пайда келтирейин деген максатта үйрөнө турган болсо, бул ошол инсан мунун ажыр соогун алат. Мындайча айтканда, мисалы үчүн медицина илимин окуп үйрөндү, врач болуу үчүн ошол мусулмандарга жардам берүү максатта, көп адамдарга, кыйналган адамдарга жардам берүү максатта мына ушундай үйрөнүп окуп, ушундай максатта үйрөнгөн болсо, дүйнөлүк илимди үйрөнгөндүгү үчүн дагы бул ажыр соогун алат бул инсан. Эми илим парзы кифая, парзы айн, парзы кифая. Мындайча айтканда, парзы айн илим бар, парзы кифая илим бар шариятта. Муну айта турган болсо, парзы айн деген жанагы Аллахты таанып билүү, пайгамбарды таанып билүү, ислам динин далилдери менен таанып билүү, бул фарзы айн. Мисалы үчүн бир нерсе Аллах Таала адал арам нерселерди Кур'ан-ы Керимде, сүннөттө, шариятында баяндап койгон, ошол нерселерди ар бир мусулман киши окуп үйрөнүүсү фарзы айн. Жана ошондой эле нике маселелеринин негизги маселелери, талак маселелеринин негизги маселелери, дааратты кандай алуу керек, усулду кандай алуу керек, ата-энеге кандай мамиле кылуу керек, аял менен эркектин ортосундагы укуктар кандай болот ислам шарияты боюнча, мына ушул нерселер фарзы айын болот. Күн сайын окуп үйрөнүүбүз керек. Ал эми фарзы кифая илимдер бар. Мисалы үчүн фарзы кифая, мисалы үчүн мурас илими, же фатва илимдери, же талак, нике маселелерин икир-чикирине чейин, майда чүйдөсүнө чейин окуп үйрөнүү, эми бул талибул илимдердин иши, аалымдардын иши. Ар бир мусулман киши окуп үйрөнүүсү милдет эмес. Мисалы үчүн өлүктү кандай жууш керек, ар бир мусулман кишиге парз эмес, бирок бул нерсени үйрөнүп алганы жакшы. Бирок бир айылда бирөө жаназа окуганды билбесе, жаназа намазы фарзы кифая. Бир мусулман өлө турган болсо, дүйнөдөн өтүп кала турган болсо, бир айылдан 5-6 чыгып, же бир жамаат чыгып, ошону көмүп кое турган болсо, жаназасын окуп. Бул фарзы кифая, калгандар келбей койсо дагы күнөөкөр болушпайт. Ал эми бир айылда же бир шаарда эч ким жаназа намазын окуганды билбесе, өлүктү жууганды билбесе, анда фарз болот барысына. Мына ошондуктан фарзы айын, фарзы кифая болуп экиге бөлүнөт илим дагы. Аллах Тааланы таанып билүү, Аллахтын бирлигине, таухидине таанып билүү, бул албетте фарзы айын болот. Ар бир мусулман киши муну толук үйрөнүп алуусу керек. Мына ушул 3 маселе. 3 маселе сизде бул жашоодо паспорт сыяктуу болсун. Аллахты таанып билүү, пайгамбарды таанып билүү, ислам динин далилдери менен таанып билсеңиз, эми далилдер дегенде аяттар менен, жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери менен, жана сахабаларга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динди үйрөтүп кеткен, сахабалар эң жакшы динди түшүнгөн ошолор. Сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин эң сонун динди туура түшүнгөн ошолор. Ошондуктан кээ бир маселелерде ошол мындайча айтканда тияк бияк болуп башыңыз ооруп кала турган болсо, Курандан караңыз. Андан кийин сүннөттөн караңыз. Ал тараптан таппай кала турган болсоңуз, анда сахабалардын жашоосунан, сахабалардын илиминен ошол аят хадистерди кандай түшүнгөн, мына ошолордун жашоосунан издөө керек. Мына ошол динибиздин негизги ошол негизи болот, мына ошол 3 булак. Мына ошондуктан мына ушул 3 нерсени ким окуп үйрөнө турган болсо, 3 маселени Аллах Тааланы таанып билүү, пайгамбарды таанып билүү жана ислам динин далилдери менен таанып билүү, мына ушул 3 маселени үйрөнүп алган болсо, ошол инсанда акыретке бир паспорту бар экен. Мындайча айтканда акыретке бир жакшы жолу ачык экен дегендей. Эми эгер Кыргызстандан башка бир мамлекетке барсаңыз, сиз ошол Кыргызстандан келгениңизди далилдеш үчүн, кыргызстандык экениңизди далилдеш үчүн паспортуңузду көрсөтөсүз. Эгер паспортуңузду көрсөтсөңүз өтүп кете бересиз.
Эгерде аны далилдей албасаңыз, жаныңызда мына ушундай паспортуңуз болбосо, анда өткөрбөйт. Мына ошондуктан 3 маселе биз үчүн акыретке жол алган кезде паспорт сыяктуу болот. Мына ошондуктан Аллахты таанып билүү, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды таанып билүү жана ислам динин далилдер менен таанып билүү, бул албетте динибиздеги ар бир мусулман үйрөнүп окуп билүүсү милдет болгон маселелердин бири болуп саналат. Буга биз кайдыгер карообуз керек экен. Андан кийин биринчи илим дедик. 4 маселени айтып өттүк. Эми биринчиси илим дедик. Илим мына ушул 3 маселе экен. Жогоруда айтып өткөн. Андан кийин ошол илимге амал кылыш керек. Анткени качан биздин сөз таасирлүү болот? Качан адамдар динге көбүрөөк кирет? Адамдар качан биздин сөздөн таасирленет? Качан биз ошол өзүбүз билген нерсеге өзүбүз амал кылганда. Мына ошондуктан бир нерсени билгенден кийин, бир нерсени үйрөнгөндөн кийин, андан кийин бир нерсени жасообуз керек. Шарият боюнча мисалы үчүн адал арам маселелерде бир нерсенин адал арам экендигин билбей калсаңыз, ошол нерсенин асли, негизи адал болот. Ал эми ибадат маселелеринде бир нерсени билбей калсаңыз, анда ошол нерсенин негизи аны жасоо керек болот. Аны анык далилден кийин, анык бир хадистен кийин, анык бир аяттан кийин гана ошол нерсеге киришүү керек, ошол ибадатка. Ошондуктан илим. Андан кийин илимге амал кылуу керек. Эми илимге амал кылбоо бул албетте яхудилердин сыпаты болуп калат. Инсан бир аяттын, хадистин маанисин түшүнүп туруп амал кылбаса, яхуди сыпат болуп калат. Мусулман ғой, бирок яхуди сыпат болуп калат. Анткени яхудилер пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын акыйкат пайгамбар экендигин билишкен. Аллазина атайнахумул китаба я'рифунаху кама я'рифуна абнаахум. Китеп окугандар дейт. Ошол Тоорат, Инжил түшкөндөр. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды дейт, өзүнүн баласын тааныгандай тааныйт дейт. Мына ошондуктан Фатиха сүрөсүн окуйбуз го. Ошол акырында гайрил магдуби алейхим ваддаллин. Ошол акыйкатты билип туруп, акыйкатты түшүнүп туруп, ошондон баш тарткан яхудилерди Аллах Таала эмне каргыштап жиберди дейт. Мына ошондуктан кыямат күнү дагы эң биринчи тозоктун эшигин ача турган адам дагы биринчи алым болот. Ошол Куран, хадисти айтып жүргөн, ошол кары болуп жүргөн, Куран окуп жүргөн, маанисин чагып айтып жүргөн адам тозокто Алла өз сактасын биринчи кыямат күнү ача турган адам биринчи алым болот. Алым болот. Мына ушундан коркуш керек. Ошондуктан эмне үчүн тозокту биринчи ачат? Анткени өзү амал кылган эмес, адамдарды буйруган, айткан. Bundan коркуш керек. Ошол биринчи тозокто ача турган адам дагы ошол илимине амал кылбаган адам болот. Андан кийин амал кылгандан кийин, кичине өзүбүздө көрсөткөндөн кийин, ошол ишти бирөөлөргө үлгү болгондон кийин, өзүбүз ошол хадис аяттарга амал кылгандан кийин, андан кийин ошол нерсеге чакыруубуз керек. Андан кийин жакындарды, көчөнү, бардык жамаатты, элдерди чакыруубуз керек жакшылыкка. Илим эч качан жашыруун калбаш керек. Шарияттан бир нерсени билдиби, анык далил жетти ошол адамга, аны жашыруун калтырган болбойт. Сөзсүз айтыш керек аны. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан хадис келет, кайсы бир инсан шарияттан бир илимди окуп, үйрөнүп туруп, аны башкаларга бербей, мына ушундай үйрөтпөй калтырган болсо, кыямат күнү ага ошол тозокто жанагы оттон болгон жүгөн, аттарды мындай жүгөндөйт го, ошондойду оозуна тагып коет дейт. Ошондуктан араб тилинен эмнени билет, фихтен эмнени билет, акыйдадан эмнени билет, бар нерсени, бар акыйкатты айтып калуу керек. Мына ошондуктан илим эч качан жашырылбайт. Жана ошондой эле даават кылгандан кийин, адамдарды чакыргандан кийин, эми бул адамдарды чакыруу, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу бул оңой эмес. Айрыкча үй бүлөнү жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу оңой эмес. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде пайгамбарларга буйрган, үй бүлөңөрдү намазга буйрганда вастабир деген, каттуу сабыр кылгыла деген. Каттуу сабыр кылгыла деген. Умар ибн Абдул-Азиз эң адамдын гариптиги, чочундугу үй бүлөсүндө болот. Көчөдөн дагы, мечиттен дагы, же башка бир жерден дагы чочундук үй бүлөдө болот. Өзүңүздү кээде бала чакадан эмне чочун сезип каласыз. Умар ибн Абдул-Азиз бул эң бир адилеттүүлүктү, мындайча айтканда, орноткон, ушундай адилеттүү бир башчы болгон кишилердин бири. Ушу аялы сүйлөй берет экен да. Сүйлөп тигинде мындай болду, намазга буйруп, ушундай бекемдикке буйруа бергенде, аял айткан экен, сенден кутулбадык да деген экен. Сенден качанан кутулабыз дегенде, амин деп койгон экен да. Аллах кабыл кылсын, амин сөзүңөр деп койгон экен. Мына ошондуктан жакшылыкка, жамандыкка чакырууда үй бүлөдө каттуу сабыр кылуу керек экен. Баланын тарбиясы албетте оңой эмес.
Баланы жеп ішіріп қою, кийдіріп қою бұл оңай бұл. Жеп ішіріп қою бұл, құрсағын тойғызып қою оңай. Бирок мұның тарбиясы айрықша азыркы кезде телефондорда ойын көбейген уақытта башы менен барыбыз ошол ойындарға, ошол емелерге сайылып қалған уақытта өте қиын балдарды сақтап қалыш. Анткени ар кайсы тараптан не тороп турат арам нерселер. Мына ошондуктан үй бүлөнү намазга буйруганда Аллах Таала вастабир, каттуу сабыр кылгыла деди. Васбир деген жок, каттуу сабыр кыл деди. Мына ошондуктан ушул жакшылыкка чакырууда, жамандыктан кайтарууда бул оңой иш эмес бул. Бул өтө сабырды талап кылат. Кээ бир адамдар сынып калат бул жолдон эле. Анткени адамдар бир арам нерсеге же бир адатка үйрөнө турган болсо, эмчек, бала эмчекке кандай үйрөнгөндөй дал ошондой үйрөнөт. Баланы эмчектен калтыруу кандай кыйын. Адамдарды дагы бир арам иштен, бир туура эмес иштен кайтаруу өтө кыйын болот. Ошондуктан дааватчы адамдарды чакырган, жакшылыкка чакырган, жамандыктан кайтарган адам каттуу сабыр кылуубуз керек болот. Каттуу сабыр кылуубуз керек болот. Сабыр талап кылынат. Андан кийин не? Ошол 4-чү маселе сабыр деп айттык. Албетте сабыр азыркы кезде ар бирибиз муктажыбыз бул сабырга. Анткени ар бир баскан кадамыбызда сабырга муктажыбыз. Машина айдап кетип жаткан убакытта сабырга муктажыбыз. Ар бир ишибизде сабырга муктажыбыз. Көп туура эмес иштерибиз сабырсыздыктан болот. Көп талактардын акыбети ойлонбой талак айтып коет. Андан кийин келип анан 3-4 баласы бар, анан турган болот. Не? Бул дагы албетте сабырсыздыктан, ошо өзүн кармай албагандыктан. Ошондуктан сабырдуу болсо инсан динде иман болот дейт. Мындай айтканда, динде Аллах Тааланы жол башчы кылган сыяктуу болот. Ошондуктан сабырдын динибиздеги орду бул баштын денедеги орду сыяктуу. Эгер денеде баш болбосо, ошону бирөө адам деп эсептейби? Аны ким экендигин да билбейбиз эгер денеде баш болбосо. Мына ошондуктан сабырдын денедеги орду, ошол сабырдын диндеги орду денедеги баш сыяктуу дейт. Мына ушул 4 маселени айтып өттүм. Эми кыскасы, эми буга далил Аср сүрөсүн окуп коесуздар. Аср сүрөсүндө ушул 4 маселе бар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вал аср иннал инсана лафи хуср иллаллазина аману ва амилус салихати ва тавассау бил хакки ва тавассау bis sabr. Сахабалар дайыма бири-бири менен жолуккан кезде бири-бирине Аср сүрөсүн окуп коет экен. Асырга ант, доорга ант, бардык инсан баласы зыянда. Бир гана мына 4 сыпат менен сыпатталгандар зыянда эмес дейт. Дүйнөдө дагы, акыретте дагы. Аллахка иман келтирген, ошол илими, ошол иманы илим негизине негизделген, андан кийин ошол илимин амал кылган, андан кийин ошого бирөөлөрдү чакырган, жана ушул жолдо илим талап кылууда, даават жолунда сабыр кылган инсандар дейт. Ошондуктан кыска эле сүрө ачып окуп коюңуз Аср сүрөсүн. Күн сайын окуп коюңуздар ошону. Переводтору бар, котормолору бар. Ошону окуп койсоңуздар, иншаллаху таала өзүбүздүн ордубузду жашоодо жакшы таанып билип алган болобуз.